Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Медербек Сатыев Жогорку соттун алдындагы илимий консультациялык кеңештин мүчөлөрү менен жолугушуу өткөрдү. Төрага кеңештин ар бир мүчөсүнүн ишмердүүлүгү Жогорку соттун пленумунун ишинин натыйжалуулугуна түздөн-түз таасир этерин баса белгиледи. Анткени өлкөнүн судьялары укукту колдонуу процессинде келип чыккан суроолоруна канчалык сапаттуу жооп алса, материалдык жана процесстик укуктун ченемдерин колдонуунун бирдиктүү тажрыйбасы ошончолук ийгиликтүү иштелип чыгат. Медербек Сатыев билдиргенде, жакында эле жергиликтүү сотторго болгон иш сапарында судьялар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын сот өндүрүшүнүн бардык тармактарында колдонууга байланыштуу соттук практика маселелер боюнча түшүндүрмөлөргө өтө муктаж экендиги айкын болду. Пленумдун ишин активдештирүү үчүн Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу илимий консультациялык кеңештин мүчөлөрү соттук практиканын материалдары изилденген жана жалпыланган отурумдарга дайыма катышып, негиздүү сунуштарды иштеп чыгып, ошондой эле кеңештин ишин жаңы деңгээлге көтөрүү менен анын ишмердүүлүгүн жакшыртуу боюнча сунуштарды киргизиши керек деп баса белгиледи Медербек Сатыев. Жыйындын жүрүшүндө кеңештин мүчөлөрү пленумдун жаңы токтомдорун иштеп чыгуу, эскирген токтомдорду аларга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү менен кайра кароо, ошондой эле соттук коллегиялар тарабынан даярдалган токтомдорду кароону тездетүү маселелерин талкуулашты.